Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрман. Биздин наследие орусча айтканда мурас берүүбүздүн көрөрмандары. Бир топтон бери чыкпай жүрөбүз. Эми көп чыга бербей аз-аздан чыгалы деп атабыз. Эми бүгүнкү айтар кеп мына өткөндө бир маанилүү окуя болду. Саясий окууда эле мына интернетке обзор деп айталычы. Ушу обзор береличи интернетке чыгып аткан. Азыр бирден бир маалымат каражат булагы бул интернет болуп калды. Каалайбызбы, каалабайсызбы? Мына биздин газетте деле 4000 киши эптеп жаздырып алып окутуп атабыз эми. Аны окугандар окуп атат, окубаган ыргытып атат да. Жакында мына интернеттен кайра-кайра көрсөтүп атат. Президентибиз Садыр Жапаров мына Ленин району шаардын биздин Бишкектин Ленин районунан жогорку кеңешке талапкерлер менен жолукпадыбы? Өзү бул эми биринчи жолу мындай болду деп атышат. Мен деле көргөн эмесмин Акаевдин учурунда. Акаев болсо ала бергиле, анан урнага барганда сала бергиле дечү а киши. Бакиев деле кийинкилери деле ушундай талапкерлер менен бир райондун чыгып аткан талапкерлер менен жолуккан ушу менимче азыркы президент. Анан а киши кадимкидей эле жөнөкөй отуруп алып эле кириш сөздү айтып, анан мындай кылалы, чайлоону таза өткөрөлү, тиги бу деп жакшынакай кириш сөз менен сүйлөп, мындай эле бир үйдө отургандай мүнөзү бар ошондой. Ошондой айтып атса, мени дагы бир өкүндүргөнү, анан экинчиден биздин массанын, кыргыз элинин өнүкпөгөндүгү да. Биз ушу президенттерден эле көрөт экенбиз, бирок өзүнө сын бере албайт экенбиз. Эл ким өзү бул? Коомчулук өнүкпөй эле кайра кеттир. Баа жагымпоздук деген күчөптүр мындай айтканда. Эми ушу баары эле сүйлөдү го. Баары эле сүйлөйт, ушундай эле элжиреп, Садыр Нуркожоевич ушундай биринчи жолу болуп атат, эми аны билип атат, элдин баары эле көрүп атат да. Ушу кириш сөз эле алардыкы Садыр Нуркожоевичти ушуга кошомат кылууда. А кишиге анын зарылдыгы жок эле да. Болгон ар жакта көйгөйүңөрдү, сунушуңарды, пикириңерди, шайлоону кантип таза өткөрөбүз? Шайдуллаева деген отурат. А киши таза өткөрө алабы? Мындай сын пикир болгон жок да эч бир. Баягы эле элжиреген эле ушул бир көзүнө көрүнүп калалы, ошол аркылуу өтүп калалы деген эле орой айтканда шыйпаңдоо. Ушундан бир көтөрүлө албай койдук го бир. Эл болбойлу бир мындай пикирди тарс айтып эле түз эле. Эми эртең мына бир карындаш кайрылып атат, ушу колдогондо кандайсыз дейт. Мен айттым, карындашым, мен колдобой эле сени жамаат бир район, ушул Ленин району. Жамаат көчөлөрдү бир-эки келинди подушкаларыңды алып эле желип жортуп эле көчөлөрдү кыдырып эле ал сен элди жыйнама. Ар кайсы үйлөргө кир, акыбалдарын көр. Мына ошолорго анан кайрадан анан жанагы жолугушууларда ошентип эле өткөрсө болот. Орой айтканда думанадай кыдырыш керек, жөө басыш керек. Жиптерди минип алып, анан торсоюп барып бир жерге түшүп алып, элди жыйнап алып ал жерде концерт берип анан жалындуу сөздөрдү айтпай эле. Жалындуу сөзгө кыргыз тойгон эчак. Тоюп өчөйүп отурабыз. Көчөбүздүн акыр чикирдин кебетеси бул. Азырда келдик мына тыгылган, чириген баягы маршруткалар немистин. Ушу ысыкта, кайнаган ысыкта ушундай болуп атат акыбал. Могу жерге келип мындай сүйлөгөндөн уяласың. Мындай турмуштан эми мына Салгамани Бектуруш деген акын досум ырсабы бар. Жашагым келбей сенде Кыргызстан деп. Ичип эле басып кетким келет да. Орой айткандачы эми. Эчкиде жашың келди, ууруп эле кетип калгың келет бир жака. Мекениңден кантип кетесиң? Мына мындай сындар айтылбайбы ошол жерден? Президентке сунуштар айтылбайбы? Жок. Анан ал жерде дагы бир-эки маселе болду эле, президент жооп берип атат да, так жооп берип атат. А киши өзүнүн көз карашын, позициясын так жооп бергени мага жагат да. Мына Кемпирабад боюнча айтып атат. Ушундай момча жерин так, мына мындай алдык. Биз 50%-ын биз азыр жанагы шлюстун, тосмонун тиги платинанын 50%-ы биздики, тиги бу деп баарын түшүндүрүп атат. Жерлер жөнүндө айтып атат. Баягы Шахмардан кеткенин, Советоват кеткенин, кайра көчөкү интернет айдыңында Мадымаровду каралоо ошондой издөөдү да, мен айтканда. Каралоо эмес, а кишинде күнөөсү бар экен, мен көрүп атам ал жерде. Анан спикер болуп туруп алып, ошол кезде каркыра кеткен спикер экен. Каркыра берилген. Могу Токмоктун кычыгында казактарга берилген жер.
Анан тиги дагы бир жерлерди кеткенде спикер экен. Спикер катары бир каршылык протест жасаган эмес да. Кайра элди ошого үндөгөн сөздөрүн берип атат. Ал ошол чыккынчылыкка тең иш болот, чындап келгендечи. Анан кийин ушундан ойлоп отуруп мен ушул көчмөн доорулорду изилдеп жүргөн киши катары кайран Айкөлдөн калган жер деп ыйлагым келет дейт. Кече өкүлө Алымбек Татка, кече өкүлө Ормонхан, Нүсүп би бизге калтырган асыл жер. Эмне деген кишилер булар бир 10 же болбосо шоос колдой турган уюм жок. Канжыгага сынган бутун байлап алып бизге таштап кеткен жерди биз эмне керип жок кылып атабыз. Мынча эмне кор кылдык кайран жерди ыйлагым келет да. Мына баары эле кертилип эле Үсен Угуш, Каркыра, мына чеги анан тиги Советтер Союзунун убагында дагы канча жерден ажыраганбыз. Өзүбүздүн кыргыздын иччилигинен. Атаңдан өзүңүн атаңдан калган жерби? Бүт кыргыздын энчиси да. Улуттун достоинствосу, улуттун байлыгы жетишкендиги эле да жер. Ошо жерлерде мына эми дагы эле ошондой маселелер козголуп атат. Дагы эле чек араларыбыз такталбайт. Мына мындай сөздөр болду. Анан кийин жаңы пост жөнүндө айттык. Анан мына президент айтып атат. Кустуруп атабыз, бирөө суроо бербеди. Бир жигит суроо берсе айтып атат бөлтүрүк жөнүндө. Бөлтүрүктү 100 канча миң эмесин кайра кустурдук, чыгарып койдук деп атат. Анан эми мен дагы мына Түштүк Кореянын тарыхын изилдеп көрдүм эле да. Булар кандай жетишкен? Түштүк Кореяда ушкенедей жерден жанагынча миллиондогон эл кантип жетишкен? Жалаң мыйзамдуулуктун негизинде жетишкен да. Мыйзамга таянып жеткен экен. Бүткүл дүйнөдө ошондой, Финляндияда эле, жанагы Сингапурда эле то бир гана мыйзамга таянган да. Кылмышкерби? Жазага тартылган. Анан бизде андай болбой атат. Бир чети президентке мен мындай памфлет деген бир жакшы жанр бар. Мындай какшык иретинде тамашалагым келет деп андай президент аргасынан ушуга барып атат, болбосо бизге түрмө түтпөй калды да. Түрмөгө батпайтпы кыргыздар? Бүгүн эле чыгып атат интернетке. Бир жогорку окуу жайынын ректору жанагы ККМБнин кызматкерине 4 миң доллар берип аткан жерден кармалды деп азыр окуп атам. Бияктан кустуруп чыгарып атат, кайра эле бу кыргыздын бул эмне жалаң уурдан бүткөн эл болуп калганбы тагын көрө. Кысталак. Уурдап эле өлүп атат, уурдап эле өлүп атат. Биягынан эми ушул жогорку окуу жайынын айлыгы деле, ректорлордун айлыгы деле укмуш. Айла кетет да, айла кетет. Ушундан улам бул биз эл массасы, мына биздин акырчыкы басып жатат шаарыбызды. Жанагыдай эл коомчулук деген ушунчалык бизде мындай орой айтканда мындай ындын өчкөн, таптагыр ындын өчкөн эмес, таптагыр кайдыгер башка агымга кеткен экенбиз биз. Мына Акаев заманынан бери жалаң жанагы Кубатбек Тусубалиев устатым жазгандай покко тойгон коростой болуп, жалаң ушу аш тойлордо акча ойлогону. Эми балдарын баары кымбат менчик мектептерде окуйт, жогорку окуу жайларында окуйт. Бирок ал баласы кантип окуп атат, бир ата-энеси кызыгып ошого барып катышып, окуусуна катыштыбы ошол жерден. Ошонун билимин текшерип атабы? Кээ ушунда болуп атпайбы? Ал балдарың бүтүп атат, кана продукция? Кана канча 30 жылдан бери окутуп атабыз, кана ал балдар? Кайда? Же бизде иш жок, же кетип атат дейм, ал түшүнүктүү. Баш көтөргөндүн баары азыр Россияда эле түз эле Америкага чабып атат кыргыздар. Американы ала турган болуп калды окшойт. Кал эме Мексика аркылуу кирип кетип атат дейт шуулдап. Бул абдан кыйын, бир чети кыйын балдар экен деп таң каласың бизге. Бул ошо президенттин жолугушуусунда айтайын дедим да. Жерлер, кайран жерлер ошол кечээкү ата-бабаларыбыздын арбагы кантип атты экен. Жерге бир жасаган мамилебиз бул. Курай басып жатат көп жерде. Акыр чикир ыргытып атат. Өзүлөрү кыргыз өзү эле жасап атат ошонун бардыгын. Анан кийин эми дагы бир мени капа кылган мынабу
Kökülüf деген Kokuluf деп çıkıp atadın. Kökülüf bolsa gerek Kırgızça. Jigit bildirүү жасап атат. Meni uşul Kırgız tiline karşı, mamleket tilge karşı dep bolgon jurnalistler, blogerler şıfap atat dep özü da mындай süйлөгөндө орусча окуса керек мында өзү да келегей сүйлөгөн жигит экен кыргызчаны. Келегей сүйлөйт деп айтат андайды. Анан мен мындай дейт. Kırgız dili urmattayım deyt. Ben Kırgız tiline karşı emesmin deyt. Urmattayım. Бирок анын өнүгүүсүнө акча берүүгө каршымын дейт. Ушундай да дөөдүр ой жүгүртүү болот. Бул жигит эмне кандай барып депутат болуп калган өзү. Нисахар деген жакчу эмес бул. Мен илгерки 40 жылдан берки журналистмин. Журналистиканын өзүнүн этикасы болот. Нахалство деп коет. Жан жөөлөп камералар менен кирип барып тиги ал менчигинде карабай, же болбосо кабинетине да карабай, улусаты жок эле жөөлөп кирип эле тартып эле ал нахалдык деп коет орусча айтканда. Нисахар деген берүү нахалдык берүү деп коет. Мен ачык айтып коеюн. А бүгүн эне тилибизге сен жылма бала сен каршы чыгып атасың. Мен айтып коеюн. Өнүгүүсүнө каршы. Анда сен депутат бололу, бирок айлык албай эле деп иштеп көрчү анда. Айлык албай эле иштеп көрчү кана. Таштачы айлыкты, кереги жок деп отказ берчи, баштарчы. Кыргыз тили бүгүн алдыкы сенин келегей тилиңдей болуп өлүп баратат баатыр. Кыргыз тили. Ошого күйүп мына тил комиссиясынын башчысы улгайган жашына карабай Каныбек Осмоналиев жерлердин баарын кыдырып жүрөт. Тил деп биз да какшап атабыз көрүнгөн жерде. Айтып атабыз. Сүйлөнбөй баратпайбы? Сен эле көрбөсөң биз көрүп атабыз да. Неберелерин сүйлөбөй калды. Бала жанагы мыйзамда бар экен, ошол жерлердеги бардык мекеме ишканаларга, айыл өкмөттөрүнө тилчилерди дайындоо. Ошол мамлекеттик тил комиссиясы аркылуу. Бул аба менен суудай зарыл. Ал айтып атат ошонун баарына айлык кетпейби? Бул акчаны аябай эсептеген жигит экен. Ушуну жанагы Акылбек Жапаровдун ордуна коюшкора окшойт. Бизди байыта турган жигит экен. Анан ушунча кызматкер, мурда ошондой болгон бирден кызматкер, экиден штаттар турат. Бирок аны чабендес кылып алышкан. Ал мамлекеттик тил комиссиясы дайындабаса, мисалы үчүн мэрияда 2-3 штат бар, ошондой мамлекеттик тил боюнча. Бирок аны чабендес кылып алышкан, поштольян кылып алышкан, каалаган жака жумшашып. Аны борбордон бияктан шайланмайынча, бекитмейинче. Алар көз каранды болот. Көз карандысыз мамлекеттик тил адистиги керек. Ошо конкурстук жол менен алып, ошолорду жакшы айлык төлөп, иштетип, ошол айыл өкмөттүн эле аппаратын карабайт ал. Ошол айылдагы бүт ар кандай кружокторду, орусча айтканда, ийримдерди, уюмдарды, жанагыдай конкурстарды уюштурат андай киши. Ошондой шарттары болот анын. Кыргыз тил мамлекеттик тилдин өнүгүшүнө ошол борбордон жиберилген жана нускамалардын негизинде, тескемелердин негизинде ар кандай иш-чараларды өткөрөт. Ал максат ошол. Ал отуруп алып эле тиги мамлекеттик айыл өкмөтүнүн башчысынын оосун карап отурбайт ал. Ошону тескебейт ал. Ошого Көкөлүктүн акылы жетпейби? Обдан кыжырым келди да ушу жигитке. Өнүгүүсүнө мен каршымын дейт. Өнүгүүсүнө акча берүүгө каршымын. Мен кредиттерди карап турам дейт. Бул ушул Кытайдын кредитин өнүктүрүүнүн башчысы кылып ушу жигитти коюш керек окшойт. Ошол кыргыз тили боюнча, мамлекеттик тил боюнча жакшы аракеттер болуп атат. Мына Кудай буйрса мыйзамга кабыл алынса, көп жакшы иштер болот деп ойлойбуз. Ошондой болсо керек. Президент да өзү катуу көңүл бөлүп атпайбы? Нарк боюнча мына улуттук рухубуздан тайдык биз. Жана эл катары биз көчмөн турмушту сабатсыз деп жүрсөк, мына эми сокур турмушка эми келиптирбиз. Коомчулук нөл. Внимание, орусча айтканда. Баары эңсеген акча, өткөргөнү той, аш, башка максат жок. Көчөдө эмне болуп атат, ар жакта эмне болуп атат. Анан тыңшаганы ушак саясат. Ким кайда барды, эмне болду, эмне кылып жиберди, Ташиев эмне болот экен, Садыр Жапаров эмне болот экен, күздө эмне болот экен. Күздө атаңдын башы болот деген ора айтканда киши жок да. Кыргыз эли тажадыңарбы? Тажаган жоксуңарбы ушул төңкөрүштөрдөн кубалагандардан? Кана биздин өнүккөнүбүз? Кайра ошол сунуштарды айтып, бир ойгонуп, билимге, илимге,
Жалаң эле көргөнүңөр TikTok. Men сакалдуу журналист катары күйгөнүмдөн айтып атам, ушуну айтайын дедим эле да бүгүн. Тажайсың, мына сүйлөшкөн адамдардын ой пикиринен тажайсың, деңгээлинен көрүп алып. Анан эми акырында айтарым, мына Раматылык Жолдошбек Зарлыкбеков деген таланттуу акын жолдошубуз бар эле биздин. Экөөбүз да ынак элек ошонун туулган күнү экен. Өлгөн күнү экен. Ошону жанагы көп эскеришип атат муну интернет айлыгында. Жолдошбек албетте таланттуу болчу, бардык жагынан. Мыкты акын болчу, туубаса. Мыкты публицист болчу, Асабада иштеген көп жыл. Мыкты прозаик болчу. Анын проза, аны окугандар билет, эми мен майдалап отурбайм. Мыкты болчу. Бир китеби чыкпаптыр. Ал куркуюп жүрүп эле узун бойлуу болчу менден. Мына ийинден келчүмүн, жүрүп эле өтүп кетти. Мен бир аз чындыкты айткым келет да ушундачы. Мына адам өзүн, паразатын, адамдыгын сыйлабаса, урматтабаса, ошо жокенин тагдыры күтүп турат да ар кимибизди. Бул биз моюнга албайт экенбиз муну. Бирибизге айтпайт экенбиз. Мына Кашайгыр Советтер Союзу албетте бизге көп жакшылык кылган. Ленин партиясы келип калып, мына аркалык кыргыздар кырылуудан тирүү калган. Көп жакшылык алдык, өлүктүк, өстүк, илимге жеттик, албетте аны тана албайбыз. Бирок Советтер Союзунан эки жаман эме калды дейм, албетте Орус улутунан да бар, Орус улуту деп айтса болот. Биринчи арак. Мына арактын трагедиясы. Муну өлүмдү орну жашырсаң өлүм ашкерелейт деген кеп бар. Ушундан көбүбүз кутулбай келатабыз. Ошонун бир курмандыгы ушу Жолдошбек Зарлыкбеков. Мен дос катары айтам. Азыр да көбүбүз кутулбайбыз мындан. Канча жап-жаш жигиттер, кыздар бомж болуп жүрөт көчөдө. Баягы күнү автобуска салып каяка алып барат билбейм аларды. Бомж болуп жашарды аракештик деген. Экинчиден мына үй бүлөлүк структура бузулду бизде. Үй бүлөлүк ата дегендин ролу калган жок кыргыз элинде. Илгери мен кенедей кезде көчмөн абышкылардын колунда чоңойгом. Атаң келатат деп бышканаш алдыга келчү эмес. Чилекейиңди жутуп отурсуң атаң келмейинче. Тамак тартылбайт, ичпейсиң. Атаң уруксаат бермейинче баспайсың. Атаң уруксаат бермейинче ал чектөө эмес. Атаң уруксаат бермейинче үйдөн бир нерсе сыртка берилбейт. Мына атанын ролу мыкты болчу да. Албетте энелерибиз деле эркин болчу, тең сүйлөчү. Бирок атанын ролу мыкты эле. Бүгүн атанын ролу нөлгө түштү туугандар. Мына ошол Советтер Союзунун алып келген илдет ошол бирден бир аракештик, анан жанагы үй бүлөлүк структурада. Анан жокем айрыкча мени эми баягы күнү Аскар Медетов деген адабиятчы достор айтты эле, бир кайрылалы, могу кочкорлуктарга кайрылалы депчи. Эми айла кеткенде иштеми, бул мамлекет чыгарыш керек эле. Анан кочкорлуктардын эмки кайрылганда аны акча береби, эми тиги калпагыбызды тосуп алып эле кайрылбасак ким берет ага? Жолдошбектин ошол артында жакшы мурастары бар, асыл мурастары бар. Асыл, нерметтей болгон. Азыр тирүү жүргөн армиянын жүзүнөн артык ырлары бар. Айрыкча кара сөзү. Кара кужунун аңгемелери беле? Кара кужун аңгемелери деген керемет аңгемелерди жазган эми. Кол менен кармалап эле ойногум келет каармандар менен. Ушунчалык тилинин байлыгы, ийкемдүүлүгү, анан юмору, сезимталдыгы, жүрөгү дилдиреп турчу өзү Жолдошбектин. Жүрөгү дилдиреп. Анан албетте жанагыдай анан эми чырайын чыгарып кесинде Алым байкебиз, устатыбыз Алым Токтомушев Табылды Мукановго жазган ыры бар. Күйүмүш болбойлучу туугандар деген. Табылдыны кимибиз колунан тартып калдык, кимибиз кармап калдык, кимибиз сунуштадык бир нерсе. Эми күйүмүш болуп атабыз. Ошол сыяктуу Жолдошбекке да күйүмүш болобуз. Убагында ким болборду экен, ким китебин чыгарып ошону түшүндү экен чыгарайын деп. Андай болгон жок, андай коом да болгон жок. Андай мамлекетти Акаев ажыратып салган бизи. Мына ошол Акаевдин 15 жылдык башкаруусун дагы эле Акаевди айтам мен. Албетте Акаев
oşo жазуучуну көркөм өнөрдүн баарын көчөгө чыгарып салгандын айынан көп кишилер ушул аракеч болуп кетти. Көп kişiler arактын курмандыгы болду. Көп kişiler масса окуп алды. Билимсиз болуп калды. Мына ошонун бир туындусу. Кылкылдап намаз окуйбуз, же динди дурустап окубайт, же азыркы билимди окубайт. Ортодо анан Америкага кетип атат. Акчы издеп биздики Америка эмес. Дедик абыз эмеге да кетет го деп атам. Менимче Антарктидага деле акча бар десе кете бергидей бу кыргыздар. Мекенинен таштап эле кете бергидей. Эми артын берсин дейли, жакшылык болсун улайым.